Чубак ажынын жакындары Сооронбай Шарипович өзү телефондон ал акыбалын сурап турган. Чубак ажы Жалиловду Бишкектеги улуттук госпиталь кабыл албай койгон деген маалымат соц тармактарда тарап кеткен. Бул маалыматты устаздын эң жакын достору төгүндөдү. Кымбаттуу туугандар, биз урматтуу аалымыбыз Чубак ажыны узатуу менен алек болуп жүрүп, бүгүн интернеттеги соцсеттердеги комментарийлерди окуп ушул маалыматты берели деп чечтик. Биз достору ооруп калган күндөн тартып ооруканага жеткенче жанында болдук. Чубак ажы ооруп калганын угуп, апта башында президентибиз Сооронбай Шарипович өзү телефондон ал акыбалын сураган. Чубак ажы үйдөн эле дарыланып, сакайып кетем деп үйдө дарыланып жаткан. Дайыма эле ооруп калса ошентип эле сакайып кетчү. Жума күнү кечинде президенттин жардамчысы чалып, аалымдын акыбалын сурады. Мурункуга караганда начарлаганын, дем алуусу кыйындап жатканын айтсак, тезинен госпитализация кылыш керек турбайбы деп саламаттык сактоо министринин орун басарына дайындап, улуттук госпиталда орун бар экенин айтышып, тезинен ал жерге алып бардык. Келери менен врачтар дем алдыруу аппаратына кошуп реанимацияга жаткырышты. Биз дайыма жанында болуп жаттык. Врачтар колдорунан келгенин кылганын биз өзүбүз күбө болдук. Аллахтын буйругу экен, Чубак ажы дүйнө салып кете берди. Урматтуу туугандар, сөөк да муздай элек, билип билбей ар түрдүү баа берип жаткандардан суранабыз. Мындан саясат кылбасаңыздар. Каргыш тийген илдеттин шартында кандай муктаждык жаралса, биз да ошол эреже менен акыркы сапарга узаттык. Урматтуу туугандар, баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз, сабырдуулук тилейбиз. Элибиз бул илдеттен аз жыгаша менен чыгып кетүүсүн Кудайдан тилейбиз. Чубак устаздын доздору Тойгонбай ажы Абдыкаров, Асан ажы Сыргабаев, Замир ажы, Асан ажы, Молдожаш ажы. Эскерте кетсек, Чубак ажы Жалилов 11-июлга караган түнү оор абалда Бишкектеги улуттук госпиталга жеткирилген. Саламаттыкты сактоо министрлиги билдиргендей, Чубак ажыга эки тараптуу пневмония өрчүп, дем жетишсиздигинин 3 даражасы деген диагноз коюлган. Мындан сырткары бейтап кант диабетинен да жабыркап келген. Тилекке каршы реанимациялык аракеттерге карабастан саат 2:50 каза тапкан. Аалымдын сөөгү 12-июлда Кичи Мекени Базар Коргон районундагы Баймундус айылында жерге берилди. Булак чындык KG. Өмүрбек Бабанов 3 күндө өлкөбүздүн шам чырагы болгон 3 аалымыбыздан ажырадык. Өмүрбек Бабанов мусулмандардын кайгысын тең бөлүшүп, социалдык баракчасы аркылуу көңүл айтты. Орду толгус жоготу. Аалымыбыз элибизге ислам динин кеңири таанытып, динге терең ишенимди түптөп келген Чубак ажы Жалиловдон айрылдык. Жүрөк тилинип, каңырыгыбыз түтөп турат. Элибиздин дегеле мусулман дүйнөсүнүн ополтоодой тирегиле. Дагы көптөгөн адамдар туура насаат алып, туура багыт алып өзгөрмөгүлө. Ошентип акыркы 3 күндө өлкөбүздүн шам чырагы болгон 3 аалымыбыздан ажырадык. Кече Бишкек шаарынын казысы Садриддин ажы Маджитовдон айрылсак, мурдагы күнү Илимпоз Токмок шаарындагы Лукман Аль-Хаким Ислам институтунун ректору Лугмар ажы Гуахуновдон ажырадык. Алымдарыбыздын үй бүлөсүнө, жакындарына, баардык санаалаш мусулмандарга терең кайгыруу менен көңүл айтам. Жараткан Аллах бейишинен орун берсин. Таласта милициянын майору Мирлан Калыбаев каза болду. Милициянын майору Калыбаев Мирлан Майрамбекович каза болду. Бул тууралуу Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин ал пневмония менен жабыркап келген. Калыбаев 1974-жылы 8-октябрда Кара Буура районунун Киров айылында туулган. 2 жогорку билимдин ээси. 1995-жылдан бери ички иштер органдарында кызмат кылып келген. Эмгек жолун убактылуу кармоочу жайдан баштап, кийин коопсуздук кызматында иштеген. Өмүрүнүн акырына чейин Кара Буура райондук ички иштер башкармалыгынын эксперт криминалисти кызматында эмгектенген. Ички иштер министрлигинин жана Талас облустук ички иштер башкармалыгынын өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн сыйлыктарынын ээси болгон. Анын артында бир кыз, бир уул калды. Талас облустук ички иштер башкармалыгы жалпы жамааты жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Булак турмуш KG. Калдарбек Абдраманов. Элибизди дагы чоң апат күтүп турат. Өкүнүчтүүсү биз ага даяр эмеспиз. Туура, биз медицина эбак эле таш талкана чыгып калганын 10 жылдап какшап айтып келатабыз. Бирок 30 жолу алмашкан өкмөт, 6 жолу чакырылган жогорку кеңеш депутаттары, 4 жолу алмашкан мамлекет жетекчилери ошол нерсени көргүсү, уккусу келбей, билмексен болуп, башын кумга катып, бийлик талашуу менен гана алек болушту. Тилекке каршы бүгүн да эч нерсе өзгөргөн жок. Ден соолук болбосо, чексиз бийлигиң да, чириген байлыгың да өлүмдөн сактай албасын. Тирүүлүктүн баасын түшүнгөн адам деле болсо аз. Ооба, ошентип медицинанын шалтурук акыбалын коронавирус ачыктады. Миңдеген, 100 миңдеген жарандарыбыз жабыркап, алдыда элибизди дагы чоң апаат күтүп турат. Өкүнүчтүүсү биз ага даяр эмеспиз. Булак аргумент KG.
Четте карап тура албадым. Кыйын күндө мекенге кайткан дарыгердин маеги. Расулбек Мадаминов Москва шаарындагы клиникалардын биринде балдар хирургу болуп иштейт. Кыргызстандагы кесиптештери бардык бейтаптарга жардам көрсөтүүгө үлгүрбөй жатканын угуп, 25 кесиптеши менен Россиядан Бишкекке учуп келген. Кыргызстанга келүү чечими капыстан болгонун мойнуна алат. Медиктер учакка чейин 48 саат гана мурда макулдашышкан. Ага катар Россияда жашаган мекендештердин баарлашуу тобунда кыргызстандыктар дары-дармек жана жасалма дем алдыруучу аппараттарга каражат топтой баштаган. 2 сутка ичинде эле 2 миллион сом топтолгон. Өзүңүз тууралуу билсек, балдарды дарылагым келчү. Жогорку билимди Бишкектен алдым. Ординатураны Москвада улантууну чечкем. Дарылоонун прогрессивдүү ыкмаларын үйрөнүп, дартты аныктоочу жакшы аппараттар менен иштегим келген. Морозов балдар ооруканасына балдар хирургиясы бөлүмүнө туш болдум. Баланын ымыркы айгезинен таштап бойго жеткен курагына чейин карайм. Хирург аны эмнес топтоону, тили чыга элек ымыркайдын да, эч качан ооз ачкысы келбеген өспүрүмдүн да ооруган жерин таба билүүгө тийиш. Ар кандай бейтаптар менен тил табыша билүү да керек. Албетте, көп учурда ата-энелери жардамга келет. Кандайча Москвадагы ишиңизди таштап мекенге кайтуу чечимин кабыл алдыңыз? Кыргызстанда соңку жумаларда коронавирус менен катталгандардын саны кескин өсүп кетти. Күн сайын республикалык штаб кайгылуу статистиканы жарыялоодо. Бейтаптардын көпчүлүгүндө пневмония өрчүп жатат. Европа өлкөлөрүндө пневмония күч алып жатканда бул илдет мекенибизде ушунчалык жайылып кетерин ойлогон эмеспиз. Жашырганда эмне? Мындай вирустун бар экенине ишенбегендер да көп эмес беле. Бийлик өзгөчө абалды жоюу менен миңдеген кыргызстандыктар кафеге барып, шаан шөкөт өткөрүп сейилдеп киришти. Дал ошол себептен биз азыркы абалга кептелип отурабыз. Ооруканаларда орун тартыш, врачтар кайрылгандардын баарына жардам көрсөтүүгө үлгүрбөй жатат. Ошондон улам Россияда эмгектенген 25 медик убактылуу кесиптештерибизге көмөктөшөлү деп чечтик. Үрөй учурган бул абалды четте карап тура албадык. Ошол эле убакта Россиядагы кыргыз мигранттары жердештери үчүн дары-дармек жана жасалма дем алдыруу аппараттарын алууга 2-3 күндө 2 миллион рубль топтоду. Ишкерлер да, базарда менеттенген карапайым эмгек кишилер да тыйын чыгарды. Мекенге келгенибизде бизди улуттук госпиталдын нейрохирургия бөлүмүнө бөлүштү. Ишти баштоого дароо мүмкүнчүлүк болгон жок. COVID-19 жана пневмонияга кабылган бейтаптар дарылоого тийиштүү жабдуулар жок эле. Толук кандуу 7-июлда гана ачылдык. Дароо эле 100дөн ашуун киши кайрылды. Пневмонияга кабылган бейтаптардын да, андан каза болгондордун да саны өсүүдө. Бул коронавирустун кесепетиби. Пневмония менен коронавирустук инфекциянын байланышы албетте бар. Бир версия боюнча азыркы биз дарылап жаткан пневмония оор баскычтагы коронавирус. Бирок тесттер COVID-19-дун жоктугун көрсөтүп жаткандыктан так ушундай деп атоого болбойт. Пневмониянын күч алышы сезондук сасык тумоодон эмес экенин так айта алабыз. Башкача типтеги пневмония жапырт тарап жатат. Анда дене табы көтөрүлөт, кургак жөтөл, деми кыстыгып же дем алышы тездейт. Көкүрөк клеткасынын флюорографиясы өпкөнүн сезгенишин көрсөтөт. Башка да белгилер болушу ыктымал. Чыйрыгып, баш ооруп, тамакка табит тартпай, ал кетип, муундар сыздап, тери кургап жана ич өтүшү мүмкүн. Бул оорунун өзгөчөлүгү жалпы интоксикациянын белгилеринин көп болушунда, алар өпкөдөгү белгилерин экинчи планга жылдырат. Мындай пневмониянын өтүшүн болжоп болбойт. Белгилери анча байкалбай да калышы ыктымал. Өмүргө өтө кооптуу да болушу мүмкүн. Жаңыдан башталганда аны аныктоо татаал. Ошол себептен бейтаптар стационарга кеч кайрылууда. Өпкөсү сезгенген бейтаптар өтө кыйналышат. Ажалы да азапка салып жатып алып тынат. Бул илдеттен жакынынан айрылган мекендештердин ар бирине көңүл айтам. Балким 1000 ирет укканыңызды кайталармын. Көйгөйдүн баары дарттын жеңил белгилеринде эле адамдардын антибиотик ичип киргенинде. Эгер дене табыңыз 38 градустан төмөн болсо, аны түшүрүүнүн кажети жок. Жатып эс алып, суюктукту көп ичүү керек. Эгер абал начарласа, медиктерге кайрылуу зарыл. Бүгүн акысыз кеңештерди телефон же мессенджерлер аркылуу алууга болот. Врачтын жазгандары боюнча дарыланууну баштаңыз. Медициналык билимиңиз болбосо, өзүңүз билип дары иче бербеңиз. Мен өзүм да COVID-19 менен оорубай ыктым. Бул айтып жаткандарымдын баарын өзүм аткардым. Сиз кайдан жуктуруп алдыңыз? Илдетти кандай көтөрдүңүз? Меники жеңил өттү. Жумушта жуктуруп алсам керек. Бүткүл боюм талыкшып, башым ооруду. 2 апта үйдө очолондум. Эч ким менен байланышкан жокмун. Бардык белгилер байкалбай калганда анализ тапшырдым. Жыйынтыгына карап жумушка чыктым. Илдеттин оор өтүшү иммунитетке жана козголгон ооруларына жараша болот. Айрымдар ооруйт, бирок өздөрү деле байкабай калат. Ал эми кай бири өлүм статистиканын толуктап калат. Көңүлдү жайгармоо маанилүү. Сана тарткан сайын иммунитет бошоңдойт. Эгер стрессти азайтууга мүмкүн болсо, ошого аракет кылыңыз. Кыргызстанда эпидемиологиялык кырдаал жакшырына үмүт барбы? Врачтар бул үчүн колунан келгенин жасоодо. Ушул тапта ар бир кыргызстандыктын бул илдеттин белгилери бар, таанышы же тууганы бар. Система бул мүшкүлдү көтөрө албай жатканын көргөн эл өзү көмөк көрсөтүүдө. Адамдар кычкылтек концентраторлорун, жасалма дем алдыруучу аппараттарды сатып алып, дары-дармекке буйртма берип жатышат. Мунун баары качан аяктарын дасыккан эпидемиологдор гана
болжолдой алат. Бүгүнкү күндө тобокелдиктерди түшүнүп, башкалар менен ал түгүл аябай сагынып турган адамдарга да жолугушпай туруу керектигин акылга түйгөн оң. Булак Спутник KG.